Экинчи бөлүм. Бир туугандар, мен силерге барганымда Кудайдын күбөлөндүрүүсүн чечендик же адамдык акылмандык менен жарыялаганы барган эмесмин. Анткени силерге барганда айкаш жыгачка кадалган Иса Машаяктан башка эч нерсе айтпай эле коеюн деп чечкем. Мен силердин араңарда алсыз болуп, калтырап коркуп жүрдүм. Силердин ишенимиңер адамдык акылмандыкка эмес, Кудайдын күчүнө негизделиш үчүн мен сөз сүйлөгөндө жана насаат айтканда адамдык акылмандык менен айтылган ишендирээрлик сөздөргө эмес, Кудайдын рухуна жана күчүнө таяндым. Акылмандуулук жөнүндө биз жеткилең адамдардын арасында сүйлөйбүз. Бирок бул акылмандуулук бул дүйнөнүн жана бул дүйнөнүн жок боло турган бийлик башындагыларынын акылмандуулугу эмес. Биз Кудайдын жашыруун сыр катары сакталып келген акылмандуулугу жөнүндө сүйлөйбүз. Биздин даңкталышыбыз үчүн Кудай аны дүйнө жаратыла электен мурун эле белгилеп койгон. Ал акылмандыкты бул дүйнөнүн бийликтегилеринин бири да түшүнгөн жок. Түшүрүшсө даңктуу теңирди айкаш жыгачка кадашмак эмес. Ыйык жазууда жазылгандай, Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Бизге муну Кудай өзүнүн руху менен ачып берди. Анткени рух бардыгын Кудайдын улуу сырларын да билет. Адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет? Адамдын ичиндеги рухтан башка эч ким билбейт. Ошол сыяктуу эле Кудайдыкын да Кудайдын рухунан башка эч ким билбейт. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Биз аны адамдык акылмандык аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен жарыялап жаткан жокпуз. Ыйык рух аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен рухи адамдарга рухи тилде жарыялап жатабыз. Табигый адам Кудайдын руху ачып берген чындыктарды кабыл албайт, анткени ал муну акылсыздык деп эсептейт. Ал муну түшүнө албайт, анткени бул жөнүндө рухи ой жүгүртүү керек. Рухи адам бардыгы жөнүндө ой жүгүртө алат, бирок ал адамга эч ким баа бере албайт. Кудайды үйрөткүдөй, анын акыл оюн ким билиптир? Ал эми бизде Машаяктын акылы бар.